Assalamu алейкум достор. Бүгүн диабет тууралуу айтып берүүнү туура көрдүм. Анткени бул оору учурда шамал тездигинде таркап, элдин арасында ушунчалык жайылып кетти. Жана бул тууралуу көбүрөөк сөз кылуу бүгүнкү күндүн эң актуалдуу маселелеринин бири деп ойлойм. Аз убакыттык дарыгерлик тажрыйбаман улам мени бир нерсе өтө кыжалат кылып койду. Бул болсо адамдардын өзүнүн ден соолугуна болгон ушунчалык кайдыгерлиги. Ал өтө олуттуу оору менен ооруп калган болсо дагы мурдагы зыяндуу адаттарын таштап коюуну оюна дагы албайт жана качан гана оору өтө жогорку деңгээлге жетип, аны кыйнап койгонго чейин эч нерсе кылбайт. Жада калса ошондой болгондо дагы күндөлүк турмуштагы көйгөйлөр менен алпурушуп жүрө берет. Мунун натыйжасында айткым да келбейт. Кыскасы, биз өзүбүздүн ден соолугубузга ушунчалык кайдыгербиз. Биз үчүн эмне маанилүү экендигин балким өзүбүз дагы сезбейттирбиз. Ошондой болсо дагы дарыгер катары айта беришим керек. Сөзсүз түрдө ар бирибиз өзүбүздүн ден соолугубузга көңүл бурушубуз керек биринчи кезекте. Анткени дени сак болбогон адам өзү үчүн дагы өтө кыйын болот, ал эми жакындары үчүн дагы өтө кыйын болот. Анткени жакының ооруп аткан болсо эч бир нерсе татыбайт. Ошондуктан айткым келет, айрыкча жашы өтүп калган аталар, апалар, сиздер биринчи кезекте өзүңүздөргө карашыңыздар керек. Анткени балдардын бактылуулугу, кубанычы, неберелердин кубанычы сиздердин сак саламатчылыгыңыздардан дагы көз каранды. Ошондуктан дүйнөлүк көйгөйлөр ушунчалык көп, аларды эч ким аягына чейин чечип кое алган эмес үй бүлөсү үчүн. Ошондуктан айткым келет, биринчи орунду көйгөй катары өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарды коюңуздар жана ошонун мыкты болушу үчүн аракет кылыңыздар. Андан кийин башка нерселерге көңүл буруңуздар. Балдарды өстүрүп чоңойттуңуздар. Алар үчүн өтө көп нерсе кылдыңыздар. Эми алар сиздер үчүн дагы бир нерселерди кылышына мүмкүнчүлүк бериңиздер. Жана өзүңүздөр болсо өзүңүздөрдүн дениңиздерди согулуудун ар кандай аргасын кылышыңыздарды мен суранып кетет элем. Негизги темага өтөйүн. Албетте диабет бул мурдатан эле болгон оору. Ошондой болсо дагы акыркы учурларда, акыркы 100 жылдык, 200 жылдыктын ичинде, андан да берки 20 жылдыктын ичинде ушунчалык көбөйүп кетти элдин арасында. Мунун өтө көп себептерин келтирүүгө болот албетте. Ошолордун арасынан дагы эң белгилүүлөрү бул тамак ашка болгон адамдын жапайы мамилеси жана кыймыл аракеттин азайып кетиши. Ушул эки себеп диабеттин негизги себепчилери деп айткым келет. Ошондуктан ушул эки нерсеге кылдат мамиле кылсак эле бир гана диабет эмес, андан башка дагы бир топ оорулардан, айрыкча өтө жаман абалдарга жеткире турган оорулардан сактануу мүмкүнчүлүгү пайда болмок. Ошондуктан айрыкча диабет менен ооругандар мүнөздөп тамактанууну биринчи орундуу көйгөй катары, биринчи орундуу маселе катары көрүңүздөр. Эгерде сиздерде ушул диагноз коюлган болсо жакын арада, мисалы 1 ай, 2 айдын ичинде ушул диагноз коюлган болсо, жана сиздин дарыгериңиз кайсы бир дарыны сунуштаган болсо, жана андан башка нерселерге анчалык маани бербеген болсо, бул дарыгер өзүнүн ишин анча жакшы билбейт же болбосо сиздин ден соолугуңуздун ал адам үчүн эч кандай кызыгы жок. Ошондуктан сизге кайдыгер болбой айыгып кетишиңизге тилектеш болгон дарыгерди табып, андан жакшы кеңештерди алышыңызды жана аларды толук аткарышыңызды мен суранат элем. Диабет болгондо алгач сөзсүз түрдө
дары ичиш керек деген талап болбойт. Анткени организм дагы да болсо өзү күрөшүүгө жөндөмдүү, дагы да күчкө ээ. Ал эми бир 5-10 жыл оорганыңызды билбей өткөрө берген болсоңуз жана ошол убакта дары сунушталган болсо, анда башка кеп. Ал эми эми гана башталганы белгилүү болсо, диета менен жана физикалык жактан активдүү, мындайча айтканда көп кыймылдап ооруну жеңгенге аракет кылсак абдан жакшы болот. Эми мүнөздөп тамактануу тууралуу айтып кетейин. Ага чейин болсо диабеттин түрлөрүн башынан бери кайталап коеюн. Негизги 2 түрү бар. Биринчи жана экинчи типтеги. Биринчи типтеги диабет менен көбүнчө жаш балдар оорушат. Жана бул оору бардык диабеттин өтө аз пайызын түзөт, 10%га дагы жетпейт. Ошондо болсо дагы муну менен дагы күрөшүүгө туура келет. Ал эми диабеттин 90%дан ашыгын ээлей турган бул экинчи типтеги диабет. Ошондуктан мен азыр диетаны ушул экинчи типтеги адамдарга сунуштайм. Кантип тамактануу керек? Биринчи эле айта турган кеңешим, алаканыңызды ачасыз жана ошол алаканыңызга канча тамак бата турган болсо, ошонун бөскөрөөк бардык жей турган нерселериңиз, мисалы бир тоюнганда, эртең мененки тамакта дейбизби, түшкү тамакта дейбизби же кечки тамакта дейбизби, бир тоюнганда ошол алаканга бата тургандан бир аз азыраак тамак жеш керек. Анткени ошол жеген тамактарыңызда углеводдун өлчөмү канчалык көп болсо, глюкозанын өлчөмү көбөйүп кетүү мүмкүнчүлүгү ошончолук жогору болот. Ушул нерсеге биринчи иретте көңүл буруңуз. Эми экинчи кеңешим нанга такалат. Чындыгында нан жей койсо өтө жакшы жетишкендик болмок. Анткени бул дагы биз кабыл алган углеводдордун негизги бөлүгүнө кирет дагы. Жана жеңил сиңе турган углеводдордун катарына киргендиктен сизге пайдадан көрө көбүрөөк зыян келтирип калышы мүмкүн, эгерде сиз албетте диабет менен ооруган болсоңуз. Бирок чындыгында нан жей коюш өтө кыйын. Ошондуктан кара ундан атайын нан жасатып, көптүргү менен, дрожь менен эмес, атайын тандырга ошол кара ундан биринчи сорт дейли, эми андан дагы кара унду табыш кыйын. Биринчи сорттогу унга көптүргү менен нан жасатып туруп, ошонун дагы нанды 4кө бөлөсүз дагы 4төн 1 бөлүгүнүн жарымын гана жейсиз бир жолу тамактанганда. Ушул өлчөм сиз үчүн жетиштүүдөн дагы көбүрөөк болот. Эгерде тойбой калам деп кыжалат болсоңуз, аны ушунчалык шашпай жеш керек болот. Ошондо көбүрөөк убакыт чайнаганыңыздан улам мээдеги ачкалыкты билдирген сезим кайра токчулукту билдирген сезимге алмашып кетүү убактысына жетип каласыз. Негизи адам жей баштагандан 15-20 мүнөт тойгонун сезет. Ошол аралыкта сиз мүмкүн болушунча аз нерсе жесеңиз, сиздин жетишкендигиңиз деп айткым келет. Жана андан ары ошол ак ундан, жогорку сорттогу ундан жасалган эч бир нерсе сиз үчүн пайдалуу эмес. Ошондуктан печенье, вафли, шириндиктер, торт, пирог, бардык нерсе, камырдан жасалган тамактар, айрыкча макарондун бардыгы сизге тыюу салына турган нерсе. Ошол жогорку сорттогу ундан болгон эч бир нерсени жебей, баарын токтотуп коюңуз. Ушул сиздин жеңишиңиз болот. Анын ордуна айтып өттүм, өйдөдө кара ундан жасалган нанды жеп турсаңыз болот. Жана эттердин арасынан малдын эти гана жарандуу сизге. Малдын этинин дагы майлуу жерин алып коюп, кара жерин жесеңиз жакшы болот. Анткени сиздеги майдын өлчөмү дагы көбөйсө сиз үчүн зыяндуу болуп калышы мүмкүн.
койдун, жылкынын айрыкча этин жегенге болбойт. Жана дагы айта бере турган болсом, сиз жешиңизге болбой турган нерселердин ичинен мөмө жемиштердин бардыгын жебешиңиз керек. Бир гана көк алманы жесеңиз болот, аны дагы кичинекей өлчөмдөгүсүн, тукумдун өлчөмүнчөлүк бир алма жесеңиз болот. Бир жолу жеген убакта, тамактанган убакта, башка убакта жегени болбойт. Жана кургак мөмөлөр тууралуу айта турган болсом, анын өл мөмөлөрдөн бир гана айырмасы бар. Бул болсо анын суусунун кетип калганы, башка жагынан глюкоза жагынан эч кандай айырмасы жок. Ошондуктан аларды дагы такыр жебей эле койсоңуз абдан жакшы болот. Жана дагы бал дагы болбойт сизге. Бул дагы глюкозанын негизги булактарынын бири болуп эсептелинет. Муну жебей койсоңуз сиз үчүн абдан жакшы болот. Набат, ак кант, шекер булар дагы болбойт албетте. Жей турган нерселерди сунуштай турган болсом, капустанын бардык түрлөрү сиз үчүн жарамдуу. Айрыкча брокколи капустасы сиз үчүн өтө пайдалуу. Аны чийки жесеңиз абдан жакшы болот. Боорго өтө пайдалуу болот. Зыяндуу нерселерден арылуу мүмкүнчүлүгүңүз жогору болот. Жер жемиштерден сизге кайсыны сунуштайм? Сары сабизди жесеңиз болот, бирок аны дагы көп өлчөмдө эмес. Жашылчаларды жесеңиз болот. Дарбыз коон сизге такыр болбойт. Дагы сунуштай бере турган болсом, сметана жесеңиз болот, творог жесеңиз болот, бирок сметананын дагы проценти аз болгону жакшы, майлуулук проценти. Жана дагы тамак аштарды жей бересиз, кандай болсо дагы, бирок камыр кошулбаган болсо абдан жакшы болот. Жана кайнатып бышырылган болсо дагы өтө жакшы болот. Дагы сунушум, жей турган нерселерге жумуртка жесеңиз болот, бирок бир жумада бир 6-7 жумурткадан ашык жегени болбойт. Сууга бышырып жейсиз жана ичиндеги сарысын алып коюшуңуз керек. Анча майлуу эмес болгон балык жесеңиз дагы жакшы болот. Тооктун этин жесеңиз болот, сууга шорпо кылып. Бирок анын дагы сыртындагы терисин алып койсоңуз сиз үчүн өтө пайдалуу. Негизинен азырынча ушуну эле айткым келип турат. Анткени маалымат канчалык көп болсо, эстеп калуу дагы ошончолук кыйын болот. Бир гана нерсени кошумчалап коеюн. Сиз өтө көп кыймылдасаңыз, сиз үчүн өтө пайдалуу болот. Бирок күч келбеш керек, диабет менен жабыркап турган болсоңуз. Күнүнө 5-6 километр жөө бассаңыз, өтө пайдалуу болот. Бирок аны дагы дароо эле ошончо басып коюң деп айтпайм. Азырактан баштап, өзүңүздүн мүмкүнчүлүгүңүзгө карап, баратканда дагы бир аз анча мынча эс алып, 2-3 мүнөт, 10-15 мүнөт баскандан кийин ушундай кылсаңыз сиз үчүн өтө пайдалуу болот. Жана жөө жүргөндө дагы колго, 2 колго бирден таяк кармап алсаңыз, бутуңузга анча күч келбейт. Жана ар кандай ошол оорунун кошумча ооруларды пайда кылышы мүмкүнчүлүгү кечеңдейт деп айтсам жакшы туура болот. Ошондуктан сөзсүз түрдө көбүрөөк кыймылдаңыз. Эгерде сиз көп басыштан ээрине турган болсоңуз, эч кур дегенде үйдөгү иштерди күнүнө жарым сааттан болсо дагы аткарып турсаңыз, жада калса эркек адам болсоңуз, аялыңызга жардам берип, үйдөгү иштерди кылып турсаңыз дагы сиз үчүн өтө жакшы болот. Негизинен айткым келгени ушул. Ушуларды жакшы аткара турган болсоңуз дагы сиз үчүн өтө пайдалуу. Көп дарыгерлер балким муну сизге сунуштай бербейт. Сунуштаса дагы, сөзсүз түрдө сунуштаса дагы, муну үстүртөн гана айтылган үчүн, же болбосо өтө жакшы айтса дагы, сиз дарыны биринчи орунга коюп аласыз дагы, дарыны ичиш керек. Демек, муну ичтим, калган нерсени деле аткарам дейсиз, бирок көбүнчө жалкоолугуңузду тутуп, муну аткарбай жүрө бересиз. Ошондуктан өйдө айтылган эки нерсеге өтө кылдат мамиле кылып, ошону аткара турган болсоңуз, дарыга муктаждык калбайт деп айткандан алыспын, анткени баары бир эртеби кечпи дарыга өтүүгө туура келет. Өтө жакшы жардамчы болот ошол дарыга. Жана анын дозасын азыраак алуу мүмкүнчүлүгү пайда болот жана анын зыяндары дагы сизге азыраак тиет. Андыктан ушуну сөзсүз түрдө аткарыңыз.